Assalamu alaikum туғандар. Гүм жардам дағылы жиналып отат. Мына Құдаға шүгір. Жарым болды. Алып келе беріңіздер. Құдай бұйырыпса, ертеге обедке чейин шуны толтырып таштасақ, жөнөтөбүз. Ким жүк жинап, бирок машинеси толбой кетире албай аткандар болсо, ушул биздин топтоп аткан жерге жөнөтүңүздөр. Рыскулова Бешаналиевага. Мына мечиттин тушунда туруп топтоп атабыз. Мына туугандар, Баткенге жардам. Баткен элине жардам. Баткенге гуманитардык жардам. Мына ушул жерге алып келе бериңиздер. Жарым болду. Мына эң жакшы, эң сонун топтоп аткан ушул точка болду. Кудайга шүгүр, мына биздин уже 4-чү машинебиз. 4 машина жөнөттүк. Мына элден айлансак болот. Эл шунчалык сонун. Мына эфирди бөлүшүп коюңуздар туугандар. Канча киши көп көрсө, ошончолук гүм жардам тез чогулат. Бат чогулат туугандар. Мына туугандар. Мына жерде Айкөл деген медициналык борборда бар экен биздин жаныбызда. Мына Ош базардын мечти, мына Ырыс Ордо, Шайлообайдын 5 бармагы деген жерлердебиз. Ориентировочно мына Арулан, Адыгине деген кафе бар экен. Эмнеде Адыгине. Ошо Адыгине кафенин жанындабыз. Мына туугандар. Рыскулова көчөсү менен да келсеңиздер болот. Мына Чүй проспекти менен да келсеңиздер болот. Мына ушул жерде гуманитардык жардам, Баткен элине жардам чогултуп атабыз. Эртең дагы ушул жерде болобуз. Эртең мына машинени түшкө чейин толтуруп жөнөтсөк, түштөн кийин дагы бир машина коебуз. Чогулта беребиз туугандар. Мына ушул жерде чогултуп атабыз. Алып келе бериңиздер. Кимде машинеси толбой калган болсо, ушул жерге алып келгиле. Возможно, уже бүгүн деле чыгарып беребиз. Мына балдар ушул жерде болот. Мына жерде мына мен жанындагы мен жардамчы жигиттерим, мына Садырбек, Мунарбек, Нурланбек, Рустамбек, Бактияр, Кубанычбек, Нурсултан. Мына ушул жерде болушат. Алып келе бериңиздер туугандар. 0550 20 0007 деген номерге чаласыздар. Мына ушул жерде болобуз. Тетиги номерлерди жазып алгыла. Иса, мен келгениме 3 күн болду. 3 күндөн бери баягы скара билен набал болду да. Аякта дагы кызмат бар эле, аякты компровод менен ызылдашып атып, анан сразу бул жакка келдик. Бул жакта бир жумуш бар да, келсем, антип биздин коңшубуз кутуруп вооруженный вторжение кылып, бу тажиктер катуу адашты. Бекер кылды. Алланын карына калды. Астагфирулла. Ондай кылбайт. Мусулмандын каны мусулманга. Дегеле адам өлтүрүү бул өтө чоң күнөө. Анан бирөөнүн үйүн өрттөө деген бул андан өткөн күнөө. Астагфирулла. Булар өтө чоң күнөө жасашты. Булар өтө чоң, жаман күнөө жасашты. Астагфирулла. Бул тажик бир туугандарыбыз бул жаман айныды. Канча жылдан бери секиришет, үндөбөй эле. Эми дагы бир жолу тийише турган болсо, ондо Ленинабад облусун алып коебуз. Ыйлатып эле алып коебуз. Ал жерде керек болсо Ленинабад облусунун керек болсо 80-90% мына биздин өзбек бир туугандар. Саясатты биз дагы жүргүзүп туруп алып коебуз. Түшүнбөй атат буларчы. Мына туугандар.
Batkenge jardam berem desеңiздер ушул жерге келе бериңиздер. Ош базардын жанында. Ош базардын жанында Рыскулова Бишеналиевада. Мына ушул жерде турабыз. Эфирди бөлүшүп коюңуздар туугандар.